Урматтуу Акылбек Жапаров, мынакей сиздин намыңызга жазылган менден бир канча арызым турат. Өткөндө ошо азыр мен ак үйгө сиздин алдыңызга дагы келдим, өткөндө да келгенмин. Келсем ошо милиция менен иш козгойбуз дейишти, бирок сиздин жардамчыңыз Урмат байке губернатордон суранган. Мына 1-апрель күнү мен ыйлап келгенде жериңди чечип беребиз деп губернатор, Чүй областынын губернатору мени алдыртып кеткен. Чүй областынын губернатору Аким Тешебаев, Аламүдүн районунун акими Тешебаевге тапшырган. Тешебаев болсо трайбалисттенип ошо менин жеримди чечпей, бүт мыйзамды соттон утуп алган жеримди бербей атат. Өзү жерге кызыктар болуп, ал жерге килейген чоң базар түшүп атат. Ал жерге ошо айыл өкмөттөр өздөрү кызыктар болушуп, айлалары кеткенде прокуратура менен сүйлөшүп, менин баламды подстава кылып камаган атышат. Ал жерде менин балам камалууга эч кандай мыйзам жок. Мен өзүмдүн балам салган үйдү ошол бустуруп салган жердин айдысы Жаркынбаев аскер деген бар. Ошо Жаркынбаев аскердин үстүнөн иш козгоп бергиле деп кайра арыз жазып атам. Аны эч ким караган жок. Урматтуу Акылбек Жапаров, мен сизден өтүнөм. Ошо менин мыйзамдуу жеримди мыйзамдаштырып берүүгө жардам берүүңүздү өтүнөм. Мен сиздин намыңызга бир канча арыз жазганмын. Азыр мынакей кире албай турамын, канча жолу келдим. Şu силерден ак үйдөн чындык талап кылып келгендигим үчүн кара жумушка кесип көрүштү мени. Алып барып 1 сутка камап көрүштү. Эмне кылышым керек? Мен мыйзам талап кылып келсе келип алып туруп камасаңар өзүбүздү. Биякта милиция балдар, 10 жаделдин балдар ыйлактап атат. Эже сиз келген сайын биз сөгүшүп алып атабыз деп. Бул балдарда күнөө жок. Күнөөнүн баары ошо Тешебаевде, Акимди жоготкула, ошо Тешебаевди жоготкула. Мына мен TikTok'ка чыгарсам бүт Оштун акими болуп иштептир. Оштуктарды өзүнүн жердештери жазып атат. Тешебаев деген Ошту кууратып барган катып-боз, интриган, шүпшүк, мошенник, аферист. Ошону ала менен кантип акимият кылып шайлады деп атат. Мен TikTok'умду ачып карап көрүңүз, эгер мага ишенбесеңиз. Немеден жоготкула, ушуну жоготкулачы. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен азыр ушу сиздин коомдук кабылдамаңызга 4 август 2023 жылы 5:30 өзүмдүн намыман жазылган арызымды таштадым. Аламүдүн районундагы ушу акимчиликтеги азыркы жер аннексия чыккандан баштап жасалып жаткан баардык махинация, ушу госрегистрдин ичинде болуп жаткан баардык махинация иштери боюнча фактылар менен жазып бердим. Менде калган документтердин баардыгы тең бар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздин намыңызга, Акылбек Жапаровдун намына, ошондой эле Садыр Жапаровдун намына бир канча жолу акыйкаттык таппай арыз жазып, видео кайрылууларды дагы жасап жатамын. Мени лично өзүңүз кабыл алууңузду өтүнөмүн. Мен Барчынбек Бугубаев деген белгилүү акындын келинчеги болом. YouTube каналын ачсаңыздар, мен ушу 15 жылдан ашык, 16 жылдан бери соттошуп келатам. 2007 жылы жолдошум Барчынбек Бугубаев аябай катуу ооругандыктан мен биринчи жолдошуман төрөлгөн Жумабаев Нурсултан деген уулумдун Ак Бата 6-көчө 33 үйүн сатып, ушу Барчынбек Бугубаевди катуу абалда 2007 жылы жаткан жеринен аябай дарылатканмын. Муну акын жазуучу журналисттердин баардыгы тең билишет. Ошол дарылатка $4,500 ашкан акчаны мен убагында байкабай, атагы чыккан Иманалиева, Бактыгүл, Кудабаев, Бузурманкул деген мурдагы фин полициянын начальнигинен жер сатып алганмын. Убагында аферисттер экенин билген эмесмин. Азыр ушул күндө мен соттон 10 жылдан ашып соттошуп, бүгүнкү күндө соттон жеримди Иманалиева, Бактыгүл беремин деп атат. Кудабаев да беремин дегенде ушу комиссияга келгенде Аламүдүн районунун акими Тешебаев өзү кызыктар болуп, менин уулумду каматканга чейин, подстава кылып, прокурорго чейин сүйлөшүп, ушу жеримди чечпей атышат. Биздин жерибизди буз-турган Аламүдүн районунда атагы чыккан аферист бар, Жаркынбаев аскер деген жер адиси. Ошол аскер буз-тургандыгы боюнча мен прокуратурага дагы, РОУДга да баардык жерлерге арыз жазгам. Мен бир да арызым каралбай жатат. Ушу Барчынбек Бугубаевдин өмүрүн сактаймын деп, ушу өзүмдүн уулумдун үйүн саттым эле. Ошол үйдү кайра тургузуп берейин десем, ушу бузулган үйүбүздү орду жок экен деп чечпей жатышат. Ушуну дыкат көзөмөлдөп, коррупциялык иштерин дыкат көзөмөлдөп, ошол жерде мамлекеттик комиссия түздүрүп жардам берүүңүздү жана жеке кабыл алууңузду өтүнөмүн.
Быйыл мен жолдошумдун ушу 60 жылдык мааракеси болмок. Ушу 60 жылдыгын өткөрөйүн десем, жалаң ушу соттон, акыйкатсыздыктан, прокуратурадан эч бир убактым болбойт. Даже ушу юбилейин өткөргөнгө да убактым жок менин.